Сәлеметсіз бе, құрметті Қазақпарат Казинформ акционерлік қоғамының порталдарының пайдаланушылары, оқырмандары және көрермендері. Біз бүгін Қырғызстан Республикасының президенті Жапаров Садыр Нұрғожаевичтен эксклюзивтік сұхбатты алып тұрмыз. Қазір кезде біз Алатау етегінде Аларча деген резиденцияда отырмыз. Саламатсыз бе, президент мырза? Саламатшылық. Ең алдымен сізге бізді шақырған үшін, бізге сұхбат беріп тұрған үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Осы жақында ғана қаңтар айында президенттік сайлау өтті. Сіз жеңдіңіз. Жеңісіңізбен сізді шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет. Сонымен бірінші сұрағымыз. Осы сайлау сіз үшін қалай өтті? Сайлау науқанында несімен сіздің есіңізде қалды? Және, мысалы, бір жарты жыл бұрын сіз ойлағансыз ба, мен жарты жылдан кейін қырғыз елін басқарамын деген? Жақсы сұрау болды. Жарты жыл мұрын эле эмес, мен эгерде честно айтсам, бала кезде эле мен ушу бир атам менен энем дайыма ушу КПСстин съездин көрөт эле. Анан мен өзүм жакын эжем ошо КПССка депутат эле, Верховный Советке депутат эле. Анан ушу КПССтин съезди болгон сайын бизден кетет эле, съездге барабыз Москвага деп. Анан атам менен энем кызыгып телевизор көрсө, мен да ушу бала кезимде ушу 4-5 класс окусам керек. Ошо кезде мен да ушу кызыгып ушу телевизор көрөт элем. Анан Брежнев ал убакта, Брежнев сүйлөп атса, мен да ушу Брежневдей болом дечү элем. Мындай эле ушу ичимден өзүмдүн ушундай бир мечтам болот эле да, Брежневдей болом деп. Анан баягы тагдыр экен, 2005-жылы мындан бир 16 жыл мурун депутат болуп шайланып келип калдым парламентке. Ошол күндөн тартып ушу мен ушул коррупция менен күрөшүп, ушу бийликте ал убакта өзүңүздөр билесиздер, бизде коррупция 30 жылдан бери күч алып кеткенде бүгүнкү күнгө чейин. Ошондуктан элибиз 3 жолу төңкөрүш жасады. Бул ошол чиновниктердин коррупцияга малынып кеткени. Анан кийин кедейлер менен байлардын ортосу чоң ажырым болуп калды. Мына ошонун кесепетинен, ошол себептен 3 жолу революция болду бизде. Анан мындан 8 жыл мурун бизде ушу Кумтөр деген чоң месторождение бар, өзүңүздөр билесиздер, алтын казат, күмүш казат. Ошол месторождениедеги болуп жаткан коррупция боюнча көтөрүп чыгып, кыргыз мамлекетине бир тыйындык пайдасы жок. Тескерисинче мына биз суу берип жаткан Казакстан, Өзбекстанга суу беребиз, өзүбүз пайдаланабыз. Мөңгүлөрүбүздүн бардыгын талкалап атканын көрүп, өз көзүм менен көрүп. Анан мындай болбойт мындан ары. Муну токтотуубуз керек деп ушундай бир катуу чыктым ошол мезгилдерде. Бирок ошого карабастан мен ошону аягына чыгарам деп, бирок тилекке каршы чыгара албай, коррупциянын күчөп кеткендигине байланыштуу бизде. Анан мени ошол мезгилде 2012-жылы камап койду. Биринчи жолу. 9 ай жаттым, бирок соттон акталып чыктым. Баягы таза адам катары акталып чыктым. Бирок ошого эле карабай, куугунтугун уланта берди, бирок мен ошол мезгилде чет өлкөгө чыгып кеттим. Казакстанда жүрдүм, Россияда жүрдүм, Европада жүрдүм. 2017-жылы президенттик шайлоого катышам деп мен кайтадан келдим. Октябрда өзүңүздөр билесиздер, элдик толкундоолор болуп, элдин жардамы менен чыгып келип, анан бийликке олтуруп калдым. Мен бийликке олтуруп калдым деп сүйүнбөйм. 6 ай мурун сиз суроо бербедиңизби? Ошону ойлодуңуз беле президент болуп? Мен ойлоп жүргөм, бирок качандыр бир убакта акыры президент болом деген максатым болгон. Бирок качан экенин мен билбейтин эдим. Бирок ошо президент болуп октябрда келип отуруп калганыма сүйүнгөн жокмун биринчиден. Мен эң биринчиден элде кан төкпөй, тынчтык жолу менен бир айнекти сындыртпай, мародерство кылбай. Анан жана айтып өтпөдүмбү, кедейлер менен байлардын ортосунда бизде чоң ажырым пайда болуп калган. Ошолорду бири-бири менен кагыштырып кетпей, кан төкпөй ушу тынчтыкты сактап калганыма сүйүнөм мен. Президент болгонума сүйүнбөйм, мен тынчтыкты сактап калганга сүйүнөм. Президент болуп сайландыңыз. Жакында Ресей Федерациясына сапармен барып келдиңиз. Енді қазір мемлекеттік сапармен Қазақстанға барып жатсыз. Неге таңдауыңыз осы екі мемлекетке түсті және Қазақстанға қандай ұсыныспен барып жатырсыз? Мен президент болып шайланғандан кейін
Касым-Жомарт Кемелович биринчилерден болуп чакырды. Ошондо сөз бердим. Ошондуктан Орто Азия мамлекеттеринин арасында биринчи жолу Казакстанга баратканымдын себебинин бири ошол. Экинчи себеби биз казак-кыргыз бир тууган элбиз, кошуна элбиз. Бизди көп кызыкчылыктар бириктирип турат эки мамлекет ортосунда. Ошондуктан ушул бир тууган эл катары бара жатам. Ал эми биринчи сапарым Орусия мамлекетине болгондугунун себеби бизде баягы тез аранын ичинде протоколдорго ар кандай макулдашууларга кол коюшу уже бүтүп калган, кол коюшуга уже даяр болуп калган документтер болгондугу үчүн ошо тез арада барып келгендигим себеби ошол болуп калды. Эми Кудай буюрса 2-3 мартта Казакстанга сиздерге конакка барайын деп турбуз, официалдуу визит менен. Андан кийин Кудай буюрса Өзбекстан мамлекетине сапарыбыз болот 11-12 мартта. Ошон менен андан кийин Кытай мамлекетине, Түркия мамлекетине дегендей. Биз бардык мамлекеттер менен мамилебизди өтө жогорку деңгээлге жеткизгенге болгон күч аракетибизди жумшашыбыз керек. Биздин саясатыбыз ушул. Сиз багына дурус айттыңыз, казак-кыргыз бир тууган деп. Әрине біз бауырлас мемлекетпіз. Бірақ екі ел болғаннан кейін, әрине осы соңғы 25 жылдарда біздің арамызда біраз құжаттарға қол қойылды, біраз мәселелер шешілді. Қазақстанның қарым-қатынасында сіз қазір сол сабақтасты ұстанасыз ба? Біздің қазақ менен қырғыз бір туғанбыз. Егерде қазақ менен қырғызды қатар қойып тұрып, кимиси казак, кимиси кыргыз деп сурасаңыз, дүйнө элдери айырмаланып тааный албайт да. Тандай албайт. Сиз экөөбүздү азыр бир катар коюп туруп, кимиси казак, кимиси кыргыз деп тааныбайтын адамдан сурасаңыз, бөлүп тааный албайт да. Айта албайт кимибиз кыргыз, кимибиз казак экенибиз. Ошондуктан биз казак мамлекети менен макулдашууларда, ар кандай бир келишимдерге кол коюуларда, же болбосо бир ортодо маселелер болуп калганда, эч кандай бир талаш маселе жаралмау керек. Анткени биз бир тууган калкпыз. Биз бир күндүк, эки күндүк өмүр менен жашообуз туура эмес. Анткени биз уже түбөлүктүү мамлекетпиз. Бизди эч ким ажырата албайт. Ошондуктан биз казак мамлекетине барганда ошо макулдашууларга кол коебуз, жанагындай келишимдерге кол коебуз, эки мамлекеттердин ортосундагы болуп жаткан мамилелерге кол коебуз. Бирок бир чечилбейтин маселе болбоо керек да. Анткени биз бир тууган элбиз. Сонымен сіздің ойыңызша қазір Қазақстан Қырғызстан арасында шешілген сұрақтар көп, шешілмеген сұрақтар бар ма? Чечилбеген сурактары жок, бардыгы жакшы, чечилип турат баары. Эми майда чүйдө маселени аны сүйлөшүүлөр жолу менен чечип алабыз. Қазақстан мен Қырғызстан біраз халықаралық ұйымдардың мүшелері. Олардың ішінде екі ірі ұйым бар. Бұл Еуразиялық экономикалық одағы және Шанхай ұйымы. Менің сұрағым, осы екі ұйымның ішінде Қазақстан мен Қырғызстан көзқарастары қай жерінде ортақ болып тұр? Бізде көп маселелер бар. Евразесте, ШОСТо, ОДКБ, СНГда. Бирок ошол бардык маселелерде казак менен кыргыздын баягы кызыкчылыктары бирдей төп келет да. Көп маселелерде бир 90% маселелеринде экөөнүн кызыкчылыгы бирдей келет. Ошол убактарда биз дайыма кыргыз менен казак бирдей кызыкчылыктарыбызды бирдей коргоганга туруп турабыз. Позициябыз дагы дайыма бир болуп турат. Биз бири-бирибиз менен ушу кеңешип, Евразесте дагы, ШОСТо дагы биз бири-бирибиз менен кеңешип иш кылып жатабыз. Бул ушул ишибиз дагы мындан ары да улана бермекчи. Енді сіз бағана айттыңыз ғой, Орта Азия туралы. Енді негізі тәуелсіздік алғаннан бері Орта Азия интеграция туралы сарапшылар мен саясаттанушылар сол интеграция туралы көп әңгіме айтады. Сіздің Орта Азияның интеграциясының көзқарасыңыз қандай? Орта Азия интеграциясы боюнча 2000 жылдардан бери сөз болуп келатат. Мага жеткен маалыматтар боюнча ушул Өзбекстан менен Түркменстан ушу жакын арада өткөрөлүү, ушу интеграциялык боюнча конференцияларды өткөрөлүү деген сөздөрү бар, келишимдери. Бирок биздин мамлекет ошол конференцияны ушу Бишкекте өткөрсөкпү деген биздин оюбуз бар да, максатыбыз бар. Биз ошону суранмакчыбыз. Ошо бизде өткөрөлү деп. Анткени Орта Азия мамлекеттери бири-бири менен дайыма ушул
интеграциялык кызматтарда болуу керек, дайыма бири-бири менен байланышып туруу керек. Анткени ошо баары бир болуп турбаса, чачыранды мамлекеттер болуп, ушундай ар кандай бир минустарга алып барышы мүмкүн да. Ошондуктан биз дайыма бири-бирибиз менен жакын мамиледе болуп, дайыма ошо бирге болушубуз керек, Орто Азия мамлекеттери. 2005 жылдан бастап Қазақстаннан Қырғызстанға тау-кен саласына, коммуникация саласына, басқа салаларға да шамамен $1 миллиард инвестиция құйылды. Енді біздің кәсіпкерлер Қырғызстанда жұмыс істейді. Екі елдің арасында экономикалық қарым-қатынасы бар. Енді сіз қазір президент болдыңыз. Қазақстан инвестиция бойынша сіздің саясатыңыз қандай болады? Және құйылған инвестицияға қандай қорғау болады? Қазақстан инвестициясын элемес, бардық инвесторларды біз қорғауға алдық. Қорғауға мына мен келгенден баштап қорғауға алдық. Албетте азыр толыққанды қорғауға ала элекпиз. Өйткені жақын арада біз жаңы конституцияның долбоорун кабыл алабыз. Биздин эл президенттик башкаруу формасын тандап алды, билесиздер. Ошого байланыштуу жаңы конституция кабыл алабыз. Андан кийин жаңы мыйзамдар жазылат, андан кийин жаңы парламент шайланат. Азыр бизде бүгүнкү күндө өкмөттүн алдында агенттик бар. Инвесторлорду коргоо, жана тартып келүү, жана ошолордун кызыкчылыгын коргоо деген. Бул азырынча өкмөттүн алдында. Кудай буюрса, жаңы баш мыйзам кабыл алынгандан кийин бул агенттиктин деңгээлин жогорку деңгээлге көтөрөбүз. Бул агенттик улуттук агенттик болот. Улуттук агенттик бул президенттин алдында болот. Бардык инвесторлор ушул агенттик менен түзмө-түз иштейт. Эгер кандайдыр бир ушул укук коргоо органдарынан же болбосо ушу коррупционерлер тараптан инвесторлорго басым жасала турган болсо, анда бул агенттик ошолордун кызыкчылыгын коргойт. Мен өзүм жеке көзөмөлүмдө болот. Мамлекет менен келишим түзөт инвесторлор, анан кийин ошо мамлекет менен иштейт. Көп баягындай узак долбоорлор, узак мөөнөттөгү долбоорлор болсо дагы 20 жыл болобу, 30 жыл болобу, бийлик алмашып кетеби, эртең бүрсү күнү бийлик алмашып кетеби. Бул инвесторлор салган долбоор ушу иштей бериш керек. Анткени мамлекет дайыма ушул өзүнүн позициясынан тайбай, инвесторлор менен договор түзгөндөн кийин 20 жылдыкпы, 30 жылдыкпы, 50 жылдыкпы ошо аягына чыкканга чейин мамлекет коргоп бериш керек да. Мына ошондо инвесторлор коркпай келет мамлекетке. Болбосо азыр бүгүнкү күндө бизге инвесторлор келет, салды, буга чейин деле болуп келген 30 жылдан бери. Мына казак инвесторлор деле иштеп атат бүгүнкү күндө. Мына Таласта, Алабука, Чаткалда, ушул Кыргызстан территориясында казак инвесторлорубуз дагы иштеп жатыр. Алар болсо түзмө-түз келип, мамлекет менен договор түзбөй, лицензия алып алып эле өздөрчө, өз алдынча иштеп жатышат да. Ошого байланыштуу буга чейин жашыруун эмес, инвесторлорду кыйнап, мүлктөрүн алып, же болбосо ушундай бир кандайдыр бир иш козгоп, ушинтип койгон учурлар болгон. Эми мындан ары ошо инвесторлорго ушундай мамиле болбос үчүн биз ушундай улуттук агенттик түзөм деп ушундай ниет кылып турмун. Кудай буюрса, ошо мындан ары казак инвесторлорун гана эмес, бардык дүйнө жүзүнөн келген инвесторлорду жеке президент өзү через ошол агенттик, улуттук агенттик аркылуу өзү коргоп алат. Транс шекаралык өзендердин такырына көчсек, енді бұл тек қана біздің аймақта емес, бұл бүкіл әлемде сондай сұрақтар болады. Сіздің көзқарасыңыз қандай? Осы транс шекаралық өзен сұрақтардың қандай жауабын табамыз? Қандай шешетін жолы бар? Суу маселеси боюнча азыр биздин өзүбүздө проблемалар башталды. Анткени баарыңыздар жакшы билесиздер, дүйнө жүзүндө бая маловодия башталбадыбы? Ошого байланыштуу бизде Токтогул суу сактагычында эгерде ушул бүгүнкү күн менен кете берсек, анда эмдиги жылы биздин өзүбүздө катастрофалык деңгээлге жете турган акыбалга келип калдык. Ошондуктан биз азыр Өзбекстандан, Казакстандан электр энергиясын импорттоо маселесин карап жатабыз. Казакстан Республикасы Кудайга шүгүр жакында макулдугун берди. 900 миллион
киловатт, 1 миллиардка жакын киловатт электр энергиясын бере турган болду бизге импорт менен. Өзбекстан менен да сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Анткени себеби биз алардан сиздерден, сендерден импорт кылбасак, анда биз сууну агызып азыртан биз электр энергия менен өзүбүздүн мамлекетибизди камсыз кылышыбыз керек болот. Эгерде биз азыр импорт ала албасак Өзбекстан менен Казакстандан, анда вегетационный периоддо биз сендерге суу бере албай калабыз. Өзбек туугандарга кошуна Казакстандарга суу бере албай калабыз. Анткени суу азайып кетет Токтогул суусунда. А бизде 6 миллиард сууга чейин, куб калганга чейин кое берсек сууну, анда уже биз токтотуубуз керек болот. Выработка электроэнергияны токтотуубуз керек болот дагы, уже катастрофалык деңгээлге келип каламыз. Анда бизде өзүбүздүн мамлекетте электроэнергия жок болуп калат. По всей республика жок болуп калат да. Ошондуктан биз Казакстандан, Өзбекстандан импорт алышыбыз керек азыр. Бирок Кудай буйрса алабыз. Алабыз, анан өзүбүздүн Казак менен кошуна мамлекеттер ортосундагы милдеттенмелерибизди вегетационный периоддо аткарабыз деп үмүт кылып атабыз. Казакстан менен, Кытай менен биздики маселебиз бүткөн. Азыр Өзбекстан, Тажикстан менен делимитация, демаркация маселеси бүтө элек. Бирок Кудай буйрса жакын арада аны дагы ошо 1-2 жылдын ичинде бүтөбүз деп үмүт кылып турабыз. Садыр Нуркожоевич, Кыргызстанда трансшекаралык логистика боюнча, яғни жол саласы боюнча бир бөлек саясаты бар ма? Өзүңүздүн көз карашыңызды айтып берсеңиз. Биз Кыргызстан улуу жибек жолунда, батыш менен чыгышты бириктирип турган улуу жибек жолунун так ортосунда турабыз да. Ошондуктан ушундай бир кандайдыр бир транс катташтык мамилелер болсо, биз дайыма бардык өлкөлөрдү менен бириктирип турган ушундай өлкөгө айланабыз деген үмүтүм бар да. Ошондой. Бунун багытында бизде мына эң улуттук долбоорубуз бар. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Биздин түштүк региону менен өтөт. Бул өзү ушундай Орто Азияны, Орто Азия өлкөлөрүн Европа менен байланыштыра турган темир жол болот. Биз ушул темир жолду куруп, ушул жибек жолун мындан ары дагы өркүндөтүп, ушундай транснационалдык баягындай бир ортодо турган мамлекет катары биз бардык мамлекеттер менен, дүйнө жүзүндөгү мамлекеттер менен ушу байланышты, жанагындай дипломатиялык өркүндөтүүнү биз жолго кое алабыз деп терең ишенебиз. Биздин мамлекетибиздин приоритети ушу. 2 наурузда Казакстанга барганда Касым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев пен Қазақстан президентімен не туралы сөйлесесіз, бір шет жағасын ашып бересіз ба? Бул азыркы биринчи сапар бир туугандык гана мамиледе бара жатабыз. Чакыруу менен, официалдуу чакыруу менен бара жатабыз. Анан эми биздин казак менен кыргыздын ортосунда мен жана да кайталап айтып кеттим. Чечилбейтин маселе болбойт. Бардыгын сүйлөшүүлөр жолу менен чечебиз. Эми албетте маселелерге кол коюшабыз. Ал эми кыргыз менен казактын ортосундагы бири-бирибизге болгон казак мамлекетинин дагы, кыргыз мамлекетинин дагы кызыкчылыгына дал келген, туура келген маселелер менен кол коюшабыз. Андай маселелер көп, анын баарын айтып отурбайын. Кудай буйрса барганда чечип келебиз. Кыргызстандын бактарын, газеттерин, сайттарын окуйбуз ғой, карап отурамыз. Фейсбукта карап отурамыз. Сизди азыр катал башчы деп эсептейт. Неге сондай имидж болду? Бул немен байланысты? Балким со стороны мындай караганга строгийдирмин, бирок өзүм жумшак адаммын. Жумшак адаммын, эми строгий бизде бардык мыйзамдар иштейт. Бүгүнкү күндө мен бардыгына министрлерге, премьер-министрге, силовой структураларга бардыгына айтамын. Бардыгы мыйзам чегинде карагыла деп айтам. Коррупционер болсо, мейли действующийби, бывшийби, ошол кылмыш ишине жараша жазасын алсын деп айтам. Эгерде жок мындай үстүртөн жала жаап, жөн эле камап кое турган болсоң, анда сен өзүң күнөөнү тартасың деп айтып атам. Ошондуктан бизде азыр мыйзам, анан система иштей баштады да. Эми баягы катаал башкаруучу деп айтканыңыздын, сурап салганыңыздын себебин, төркүнүн түшүнүп турам. Баягы мурдакы жетекчилер камалып атат, премьер-министрлер, министрлер, жана башка бир чоң үлкөн коррупционерлер камалып атат. Ошол негизде, таризде сиз суроо берип жатасыз да, мен түшүнүп турам аны. Бизде 30 жылдан бери
коррупция мындай гүлдөп өсүп өнүгүп кеткен да. Ошо Кыргызстан боюнча бир 300 адам, 300 үй бүлө байып, калганы абдан кедейлешип кеткен. Ошондон анан 3-чү революция болду бизде. 3-чү революция болду. Бул биринчи причинасы. Экинчи причинасы бул шайлоолордон келип чыккан. Таза эмес шайлоолордон. Адилетсиз шайлоолордон келип чыккан 3-чү революциянын ушу биз булагын алдык да. Ошондуктан биз мурдакы президенттердин катасын кайталамай таза шайлоо өткөрөлү деп мына таза шайлоо өткөрдүк. Кудай буюрса жакында жергиликтүү шайлоолор да болот, референдум өтөт. Аны да таза өткөзөбүз. Андан кийин күзүндө парламенттик шайлоо болот, муну да таза өткөзөбүз. Анткени мындан ары шайлоолор таза болуш керек. Мыйзамдар дагы, биздин мыйзамдар дагы толук түрдө иштеш керек. Бардыгына бирдей болуш керек. Ал менден баштап кетмен чапкан дыйканга чейин бирдей болуш керек. Мына биз бүгүн ошол мыйзамдуулукту, ошол адилеттүүлүктү орнотуп атабыз. Бирок муну менен биз 1 жылдын ичинде эле бардыгын жипке тизгендей кылып, мындай бир идеальный кылып алып кете албайбыз деп айтпайбыз. Анткени 30 жылдан берки чирип калган системаны бир жипке тизип алып кетиш үчүн бир 2 жыл, 3 жыл убакыт керек болот. Албетте кемчиликтер бар. Анча-мынча, бирок андай болбой койбойт. Иштебеген адам жаңылбайт дейт. Сөзсүз анча-мынча кемчиликтер болот, бирок аны биз моментально оңдоп, түздөп кеткенге болгон күч аракетибизди жумшап атабыз. Бул энди ички саясат. Ал сырткы саясатка көчсөк, Кыргызстандын қазір сыртқы бағыттары қандай болады? Сыртқы саясат негізі қандай болады Кыргызстанда қазір? Біз биринчи кезекте кошуна мамлекеттер менен биз бир туугандай мамиледе мамиле түзөбүз, бир туугандай. Анткени баягы кыргыз менен казакта жакшы сөз бар. Алыскы туугандан жакынкы кошуна дейт. Ансыңарындай ошол жакынкы кошуналар менен биз биринчи кезекте жакшы мамилени түзүшүбүз керек. Анткени биздин жакынкы кошуналар менен круглосуточно жүрүп турган, мындай бир күнү түнү дебей жүрүп турган мамилелерибиз болот. Чек ара катнаштарыбыз болот, элибиз бири-бири менен бизнес кылат, жанагындай карым катнаш болот ошон үчүн. Ал эми калган мамлекеттер менен мисалы Россия менен союздаш мамлекетбиз, стратегиялык партнербуз, алар менен да жакын мамиле кылабыз. Жана башка Европа, Америка, ар кайсы бардык өлкөлөр менен биз тең ата, эки тараптуу кызыкчылыкты эске алып мамиле түзөбүз. Бардык мамлекеттер менен бирдей мамиле түзөбүз. Ал эми кошуналар менен албетте баягы күнүмдүк круглосуточно иштеп турган механизм сыяктуу, баягы адамдын денесинде кан жүгүрүп туратын сыяктуу ошол дайыма жакшы мамиледе түзөбүз. Биздин максатыбыз ушул. Әрине түшүнөм, қазір уақытыңыз жоқ, бос уақытыңыз да жоқ. Сіз енді президент қызметіне кірістіңіз. Бірақ мысалы Қырғыз Республикасының президентінің бос уақыты болғанда, ол оны қалай өткізеді? Бош уақытым чынын айтсам аябай тар, жоқ. Азыр эле келип пресс-секретарь менен кеңешчимди урушуп атам. Мен аябай мындай насыщный кылып бош уақыт бербей жатасыңар мага деп. Бирок бош уақытым болуп калганда эле мен бассейнге барам азыр. Пока азырынча бассейнге барып атам. Кудай буюрса күн жылып калса футбол ойнойм, анан чоң теннис ойнойм. Бирок бош уақыт аз, абдан аз. Сизде Қазақстанға, Қазақстан халқына бөлек бір тілегіңіз бар ма? Қазақ халқына ынтымақты тілеймін, жақшылықты, тынччылыкты тілеймін. Албетте қазақ халқы бүгүнкү күндө биз моюнга алышыбыз керек. Бизге караганда бир топ жыл алдыга кеткен мамлекет. Ошол дагында алдыга кете бергенин мен каалаймын. Анткени сендерде болуп турса, сөзсүз түрдө бизде болот Кыргызстанда. Анткени бир тууган калкпыз, эч убакта бири-бирибизди таштаган эмеспиз. Тарых далилдеп турат. Казактын башына күн түшкөндө кыргыз жардамга келип турган, кыргыздын башына мүшкүл түшкөндө казактар жардамга келип турган. Бул эми тарых өзү эле айтып турат. Мына мисалы 30-жылдарды сендерде ачкачылык болгондо казак бауырдастардын көпчүлүгү бизге ооп келген. Ошондо биз ушул баарын ушу бир чака талканыбыз болсо, жарым чака талканын казак бауырдастарга берип, ачкачылыктан сактап калганбыз. Бизде мисалы менин районумда эле, Кишимекенимде, Түп району деп коет, менде Кишимекеним. 10 чакты казак айылдар бар.
бардығы только қазақтар жасайды. Бирок эми ошол 100 жылдан ашып кетти го, эми ошондон бери мынакей ошол биз менен жашап, бир тууган болуп, ушундай аралашып калганбыз. Мына ушундай мезгилдерде, бири-бирине кыйын мезгилдерде жардам берип, бири-бирине ушундай бир бекем туруп берген калк болгонбуз. Ошондуктан казак бауырдастарга Кудайдан тилерим жакшылык, өнүгүү өсүү, эли журтунда тынчтык болуусун тилейм. Чоң рахмат. Ал құрметті көрермендер, осымен Қырғызстан Республикасы президенті Жапаров Садыр Нұрғожоевичпен сұхбатымыз бітті. Менімше өте қызық болды. Бауырлас еліміздің жағдайы дұрыс болсын, өмірлері жақсы болсын. Енді сізге, урматтуу президент, чоң рахмат.